Ардактуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, алыс жакында жүргөн кадырлуу журтташтар. Биз саналуу мүнөттөрдөн кийин эски жылыбызды узатып, жаңы дем, жаңы маанай менен жаңы 2025 жылга аяк басабыз. Мезгил деген закым куш экен. Узап бараткан жылыбызга аста көз чаптырсак, өлкөбүздө бир далай натыйжалуу иштерди аткарууга жетишиптирбиз. Эсиңиздерде болсо, биз кызматка келгендеги алгачкы жылдарыбызда бар аракетибиз коом турмушун бир нукка салып, мамлекеттик башкарууну элдин кызыкчылыгына иштетүү, уюштуруу иштери менен алек болдук эле. Бара-бара элдин бийликке болгон ишеними өсүп, нааразычылык акциялар, тынымы жок митингдер артта калды. Эл аралык коомчулукка Кыргызстан өз алдынча өнүгүп кете алаарын жар салып, дүйнө өлкөлөрү менен алакаларыбызды жолго коюуга жетиштик. Натыйжада тең салмактуу, көп векторлуу тышкы саясий курс менен Кыргызстандын эл аралык айдыңдагы позициясын бекемдей алдык. Элибизди көп жылдардан бери түйшүккө салып, жүрөк үшүн алган кыргыз-өзбек чек арасы толугу менен чечилсе, кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкты. Албетте, сиздердин колдоп коштооңуздарсыз бул ийгиликтерге жетүү мүмкүн эмес эле. Ак ниет, адал иш аракеттерибиздин акыбети кайтып, анын негизинде дүйнө өлкөлөрү Кыргызстан демилгелеген ири долбоорлорго кол суна баштады. Мынакей ошол далалаттарыбыз өз жемишин берип, мурда кандай шарттары болсо дагы эптеп инвестиция тартсак деген ойдон арылып, инвесторлорду тандоого өттүк. Кече Борбор Азия чөлкөмүнүн транспорттук инфратүзүмүнүн өнүгүшүндө жаңы доорду баштай турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулушунун алгачкы ташын койдук. Кудай буюрса, бул жол бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат. Чыгыш жана батыш элдеринин ортосунда карым-катнаш түзүлүп, кадимки Улуу жибек жолунун жаңы тарыхый деми калыбына келет. Ал ортодо өлкөнүн кан тамыры саналган миңдеген чакырым жолдорубуз оңдолуп, 800 чакырым жолго асфальт басылды. Ал эми кылым долбоор атанган Камбар-Ата 1 кесинин курулушу азыркы тапта Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда жана Дүйнөлүк банктын колдоосунда активдүү кадам менен алдыга жылууда. Бул кестин курулушу Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган даңгыр жол экенин жакшы билесиздер. Ошондой эле Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстарын натыйжалуу башкарууда Камбар-Ата 1 кесинин мааниси өтө зор. Урматтуу мекендештер, дагы бир артыкчылыктуу багыттарыбыздын бири жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу долбоорубуз четинен ишке аша баштады. Борбор калаабыз Бишкекте турак жай комплекстери курулуп, 1000ден ашуун жарандарыбыз жаңы жылдын алдында батирлүү болушту. Келерки жылдан тарта дагы бир топ турак жай комплекстер курулуп, кийинки кезекте турган 1000деген жарандарга четинен бериле баштайт. Урматтуу кыргызстандыктар, ошентип 2024 жылы алдыга койгон пландарыбызды ишке ашыруудагы аракеттерибиздин акыбети кайтты, жемиши мол болду десек болот. Мунун баары албетте элибиздин бекем ынтымагынын, бир максатты көздөгөн биримдигинин натыйжасы. Мындай жетишкендиктердин жыйынтыгында өлкөбүздө туруктуулук орноду, өнүгүүгө багыт алдык, жаңы, күчтүү Кыргызстанды куруу жолуна түштүк деп сыймыктануу менен айтууга толук негиз бар. Жаңы жыл ар дайым жаңы милдеттер менен жаңы максаттарды алдыбызга коет. Биз 2025 жылы талбаган эмгектин аркасында гана жаңы жетишкендиктерди багындырабыз деген ишеничим чоң. Жаңы жылда чет элдик инвестицияларды тартуу жана ишкерликке кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү иштерин арттырабыз. Илим менен билимди, инновацияны, IT секторун, жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана санарип технологияларды түзүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Өнөр жай ишканаларын ачуу менен жаңы жумуш орундарын түзүүгө, калктын кирешесин жогорулатууга басым жасалат. Социалдык чөйрөнү өнүктүрүүнү жаңы деңгээлге көтөрөбүз. Ошентип, биз сиздер менен бирге күчтүү Кыргызстанды курабыз.
Ең башкысы бир түндүктүн астындагы биримдигибизди, ырыс кешик тартуулаган ынтымагыбызды барктай билели. Ардактуу мекендештер, кирип келген жаңы жылыбыз баарыбызга кут болсун. Жаңы жылыбыз жаңылануунун, өзгөрүүлөрдүн, жаңы бийиктиктердин жылы болсун. Төрттүүлүгүбүз түгөл болуп, ар бир үйдө бакыт таалай, ынтымак, ырыс уяласын. Жаңы жылыңыздар менен.